Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы жыйын өткөрүп, анда эмгек жана ак бата партияларын шайлоодон четтеткен. Ага чейин Кыргызстан элдик демократиялык партиясына карата дал ушундай чечим кабыл алынган эле. Жыйынтыгында жалпы 60 миңдей добуш жокко чыгарылды. Бул жалпы добуштун 45%-ын түзөт. Бишкек шаары боюнча 30 шайлоо тилкесинде жыйынтыктар жараксыз деп табылган. Ага партиялардын шайлоо күнү жана үгүт маалындагы мыйзам бузуулары себеп болгон. Ак бата саясий партиянын баягы шайлоо башталганда деле, шайлоо өтүп жатканда деле ошо эки эскертүү бергенбиз кагаз түрүндө. Эмгек саясий партиянын үстүнөн түшкөн арыздар бул биринчиден административдик ресурсту колдонуу боюнча, экинчиси ошо соц тармактарда анан пресс-конференция берип жаткан ошо квартальный комитеттер аны МТУнун адистери берип жаткан. Ошо МТУ 4 менен МТУ 11-дин материалдарын карап чыктык. Андан мурда да саясий партия эскертүү алган болчу. Борбордо өткөн шайлоого добуш сатып алуулар боюнча түрдүү фактылар айтылып, ал боюнча айрым иштер учурда соттук териштирүүдө. Аймактык шайлоо комиссиясынын мындай чечимин көпчүлүк адистер колдоп, кийинки шайлоого барчылар акча менен эмес, абийир менен колдоо табууну ойлонушат дегендери да бар. Саясий партияларга, андан тышкары мына биздин шайлоочуларга, добуштарын сатып турган шайлоочуларга бул мындай чоң чакырык болду да. Ошондуктан кийинки шайлоого ошол ыкма менен пайдаланып шайлоого катышкан талапкерлер катыша албайт. Бул негизи чоң мындай принципиалдуу форматта болгон чара көрүп, мамлекет тарабынан чара көрүш болуп атат. Ошондуктан биз баарын ушул процессти колдойбуз. Шайлоого 7% босогодон эмгек, ак бата, Кыргызстан элдик демократиялык партиясы, Ата журт Кыргызстан, ынтымак, биздин эл партиялары өткөн эле. Эми комиссиянын токтому борбордук шайлоо комитетине жөнөтүлүп, андан соң Боршайком президенттен кайталап шайлоо өткөрүүсүн өтүнүшү керек. Бишкек шаардык кеңеши менен Ош шаардык кеңеши шайлоосун жокко чыгарышы эң туура кадам болду. Күзүндө өтө турган Аламан байге чоң шайлоо таза болоорун эми элдин көзү жете баштады. Парламентке байлар келбеш керек, көпөстөр келбеш керек, чөнтөө калыңдар келбеш керек. Башында идея барлар, шаарды кандай өнүктүрүп кетебиз, өлкөнү кандай өнүктүрүп кетебиз, мыйзамды кандай чыгарабыз деген адамдар келиш керек да. Эскерте кетсек, буга чейин борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуулар үчүн 3-майда Токмок шаардык кеңешине, 11-майда Ош шаардык кеңешине өткөн шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Элиза Нурматова, Алмаз Нурманбетов, Ала-Тоо 24.